Арбаңыздар, бұл баштан-башта каналы. Мен аты жөнім Амирбек Исмаилов. Бүгін біз октябрдағы элдик толқындоолордон кейін Қырғызстанда жаңы бийликтин келүүсү менен кармалып, бирок кайра бошотулгандар тууралуу сөз кылабыз. Бажыдагы коррупцияга өлкөдөн чыгарылып кеткен 700 миллион долларга байланыштуу бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда кармалып, ошол эле күнү кайра бошотулган. Мунун себебин УКМК ал мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берүүгө макул болду деп түшүндүргөн. Тилек Матраимов өлкөдөгү эң ири райондордун бири болуп эсептелген Кара Суу районунун акимдигин 8 жылдан бери жетектеп келген. Октябрдагы элдик толкундоолордон кийин Өзбекстандын аймагынан кармалган. Бирок көп убакыт өтпөй 220 миң сом айып пул төлөп эркиндикке бошотулган. Эскерте кетсек, Тилек Матраимов Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун жана мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууган иниси. Кылычбек Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси. Саркарбаев 17 декабрда аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен кармалган. Бирок бир аз убакыттан кийин кайра эркиндикке кое берилген. Ага чейин Саркарбаев 2021 жылдын 16 февралына чейин 2 айга тергөө абагына камакка алынат деп айтылган эле. Ал 2006 жылы Кылмыш жаза кодексинин 167 беренеси талаптоочулук менен соттолуп, 1 жылга шарттуу кесилген. Ош облустук милициясы Саркарбаев 2019 жылдын 22 сентябрында мурдагы милиция кызматкери, эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун аткан деп маалымат тараткан. Чуулгандуу иштерде аты аталганына карабай, Ош шаардык мэриясы 2019 жылы жаңы жылдык кечеде Саркарбаевка эң мыкты жаш жетекчи наамын ыйгарган. Ошондой эле УКМК Саркарбаев криминалдык чөйрөдө Жеңго кайманаты менен белгилүү болгон Кадыр Досонов менен тыгыз байланышта болгонун маалымдаган. Мунарбек Сайпидинов Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы 11 январда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп УКМК тарабынан кармалган. Мунарбек Сайпидинов мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары атактуу Райым Матраимовдун өкүл баласы. Сайпидиновдагы көп убакыт өтпөй 1 миллион сом келтирилген зыянды төлөп берип, эркиндикке чыккан. Мындан сырткары Ош облусунда ар кандай кылмыштарды жасоо, уюшкан кылмыштуу топ түзүү фактысы тергелип жатат. Сайпидинов бул иште күбө катары өтүүдө. 6 январ күнү Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Турганбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп УКМК тарабынан кармалган. Бирок көп убакыт өтпөй ал дагы үй камагына чыгарылган. УКМК Турганбаевдин үйүн тинтүү учурунда анын үйүнөн курал табылып, ал экспертизага жиберилгенин билдирген. Турганбаев коомчулукта 2018 жылы айылдык кеңештин депутаттары анын үстүнөн арызданышканда белгилүү болгон. Депутаттар айыл өкмөттүн бюджети Турганбаев келгенге чейин 165 миллион сомду түзүп, ал келгенден кийин 65 миллион сомго кыскарганын даттанышкан. Бирок Турганбаев бул айыптоолорду четке каккан. Ошондой эле Замир Турганбаев таасирдүү клан Матраимовдорго тиешелүү Мекеним Кыргызстан партиясынан 4 октябрда парламенттик шайлоого талапкер болгон. 12 ноябрда Ош облусунун аймагындагы көмүргенин рейдерлик жол менен басып алды деп облустук прокуратуранын прокурору Улукбек Өмүрзаков кармалган. Бирок Улукбек Өмүрзаков дагы мамлекетке 20 миллион сом төлөп берип, үй камагына бошотулган. Эскерте кетсек, Улукбек Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун иниси. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анарколов ири суммадагы пара талап кылууга шектелип, 30 январда кармалган. Бирок 1-2 күндөн кийин кайра үй камагына чыгарылды. Биз кармалып кайра бошотулгандардын бир нечесине гана токтолдук. Булардын баарына көз чаптырып отуруп, азыркы бийлик кармап, кайра бошотуп, жөн гана шоу көрсөтүп жатабы деген ой келбей койбойт экен. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Комментарийге жазыңыз.